микродермабразия химиялык пилингдер деп атабыз. Бул кандай экен? Мына көрөлү. Салондо химиялык пилинг 40% кислота менен жасалат. Мына кадимки салондорго да барып, сиз ушул процедураны жасатсаңыз болот. Бул кымбат процедура, бирок өтө стоящий эффекти аябай сонун процедура. Бирок бул салондордо көпчүлүк учурда 40% кислота бул аябай көп, бетти күйгүзүп коюшу мүмкүн. Андыктан доктордун көзөмөлү менен болуш керек. Жана ошол беттин түзүлүшүнө жана күчтүү жана слабыйлыгына карата ошол кислотанын концентрациясын тандайт. Өзү тандап коюп берет. Бирок бул салондордо жасалган химиялык пилингдин кислотасы концентрациясы чоң болгондуктан бул коркунучтуу күйгүзүп коюшу мүмкүн. Бизде бир окуя болгон, мисалы үчүн бир аял ошо бетин косметолог күйгүзүп койгон экен, кичинекей кара пигменттик тапка окшогон болгон. Мына ошону атайын для осветления пигментных пятен деген каражатты колдонгондон кийин кетип калды. Микродермабразия менен да кетирсе болот өзү бул. Ал эми Фаберликтин каражаттарында химиялык пилингтери 90 гана пайыздык кислота экен да. Салондогу 40% кислота болсо, Фаберликтики 90%. Андыктан муну сиз үй шартында колдонсоңуз болот, жана бетиңизди күйгүзө албайсыз, анткени бул өтө слабый концентрат да. Бул химиялык пилингтин Фаберликтики көбүнчө атайын мөмөлөрдөн алынган кислота колдонулат. Андыктан бул көп күйгүзбейт экен, щадящий да, назик, жумшак кислота да. Ал эми салондогулар алар күчтүү, өтө чоң проблема болсо, өтө чоң жандай комедондор болсо, өтө чоң тыртык рубецтер, жандай рубец деп коет, тыртыктардын операция болуп же бир кесилгенден шрам болсо, ошону салондогу атайын 40% кислота менен кетиресиз. Ал эми майда болсо, аны сиз Фаберликтин каражаттары менен кетирсеңиз болот экен. Күйгүзбөйт, мына безопасный экен, андыктан бул өтө удобный. Ошондой эле арзан, салыштырмалуу мисалы үчүн салондогу бир процедура мисалга айтып атам, 500 сомдон 1000 сомго чейин болсо, Фаберликтин бир эле каражаты ушул 3 үчөөнү алыш керек. Бирөөсү эле бир 700-800 сом болот. Демек сиз үчөөнү алсаңыз көп болсо 2000 сомго түшөт. Ал эми салондогу бир эле процедураңыз мына 500 сомдон 1000 сомго чейин түшөт экен. Жана ошондой эле ошол жерге барышыңыз бар. Салонго тынбай катташыңыз бар. Анын очередте туруп жазылышыңыз бар. Ошол жерде күтүп жарым саат, 1 саат болот бул процедура. Ошол үйдө болбостон күндүз мүмкүн болсо түн эми барыш кыйын да, салон иштебей калат. Күндүз ишиңизден калып барышыңыз керек болот. Жана ошондой эле мына айтып атабыз, эгер косметолог жакшы болбосо, күчтүү болбосо күйгүзүп коюшу мүмкүн. Бул опасный нерсе экен. Качан колдонуу керек бул процедураны? Демек, салкын мезгилде октябрдан апрелге чейин. Күн ысыкта эмес, салкын мезгилде мына кеч же орто октябрдан баштап, орточо салкын түшкөндөн баштап мына апрелдин жарымы же аягына чейин күн ысыкканына карата да. Анан чилдеде өтө катуу суукта колдонбойт экенсиз, жана өтө ысыкта колдонбойт экенсиз. Муну көбүнчө сиз эртең менен эмес, дайым эсиңизде болсун, муну дайым кечкурун колдонот экенсиз, кечкурун гана жасайт экенсиз бул процедураны. Же 10 күн подряд, же 2 ай бою бир жумада 1-2 жолу колдонсоңуз болот. Өзү ушул каражаттарды алганыңызда коробкасында ичинде кагазы бар, ошол кагазды окусаңыз болот. Сиз программага жараша тандап алсаңыз болот, кантип жана качан же канча жолу колдонушуңузду бүт айтып берет ошол жерде. Сиздин максатыңызга жараша да бир жылда мүмкүн болсо 1 же 2 жолу колдонсок туура болот экен. Анан сиз муну өзүңүз жалгыз колдонбостон, үй бүлөдө 2-3 киши колдонсоңуз да болот. Өзүңүз жалгыз колдончу болсоңуз бир 2 жыл 3 жылга чейин жетет да. Бир жылда мына 1 же 2 жолу колдонуп турсаңыз туура болот экен. Жашыраак болсоңуз 1 жолу, жашыңыз чоңураак болсо, мүмкүн болсо 2 жолу колдонгонуңуз жакшы. Анан ошо жашоодо кандай өзгөрүштөр болду, ошого жараша көбүрөөк же азыраак колдонуп турат экенсиз да. 1 жылда 1 же 2 жолу. Бул кантип иштейт? Мына биринчи шаг же шаг А деген мына химический пилинг с ана же АХ кислотами дейт. Мына биринчи шаг бул жибитип жумшартат экен. Бул жанагы биз 9% кислота деген ушул да. Кислотанын жардамы менен акырын бетиңиздеги липидный слойду бузат экен. Липидный слой деген бул цемент. Цементке окшоп беттин сыртында эски терилер катуу болуп катып калат да. Ошол цемент слойду бүт жибитип, ошону жумшартып, ошону чыгарат экен, бузат экен. Экинчи шаг, шаг Б деп коет. Мына эски терилерди бүт чыгарат. Эски терилерди сүрөттө көрүп атасыз, мына катмар болуп турат. Ошону мына күрөк менен сүрүп чыгаргандай, бул да акырдык менен жибитип шлифовка кылып чыгарат экен. Эски терилерди чыгарат, бул түшүрөт экен. Анан жумшак, бул жумшак пилинг да, назик жумшак пилинг. Бетиңизди көп жабыркатпайт, бирок ошол эски терилерди бүт чыгарат экен. Шлифовка кылат. Анан энзимдер мына микродермабразия и энзимный микропилинг деп турат. Мына ошол энзимный микропилинг ушул бүт эски терилерди жибитип чыгарат экен. Бул эмнеге окшош? Энзим деген кандай? Мисалы үчүн айталы, сиз идиш жуушуңуз керек, тамактан кийин ошол казаныңызда же кастрюльда тамак калып калды, кичине арткандары, ошону сиз эгерде жуубай эле жөнөгө койсоңуз ал катып калат, катып калган, анан тамак ашты чыгарыш үчүн эмне кылышыңыз керек болот? Сууга мүмкүн болсо жибитип, идиш жуугуч каражаттан кичине тамызып, мүмкүн болсо анан сууга бир жарым саатпы 2 саатка же 1 саат коюп коюшуңуз керек болот. Ошондо ал жибип, анан эзилип чыга баштайт. Ошол энзимдер, мына идиш жуугуч, бул энзим деп койсок болот. Идиш жуугуч каражат менен суу, бул энзим. Бул каражатта ошондой энзим бар экен, эски терилерди бүт жибитип жумшартып, оңой чыга турган кылып коет экен да. Анан ошондон кийин сиз бетиңизди жууп салганыңызда ошонун баары агып чыгып кетет экен. Үчүнчү шаг бул свободный радикалдардан коргойт. Мына эки шагты колдонуңуз, шаг А, шаг Бны колдонгонуңузда териңиз акырындык менен билинбес, бирок жабыркайт да. Ошонун теринин жабыркагандарын коргоп турат экен. Жана теринин жаңылуунасына шарт түзөт экен, тезирээк жаңылана баштайт экен. Эми бүт эски терилер өлүп кетти да, баары кетти. Ошол жерде эми жаңы теринин тезирээк пайда болуусуна жардам берип,
коргоп турат экен. Жана ошондой эле ал тери эми беззащитный болуп калды, аны коргош керек болуп калды. Ошону коргоочу функциялар бар. SPF бу да бар, SPF 8 аз гана бар экен. Эгерде сиз күн жылуу болуп атса, мүмкүн болсо күндөн сактоочу бет майды да кошумча колдонгонуңуз туура болот экен. Бул каражаттан анан шаг С, шаг 3-чү шагта витамин комплекси бар. Ошондуктан бул териге дагы аябай сонун пайдасы тиет экен. Өзгөчө мына А витаминisi болгондо бул өтө керектүү болса териге. Анан жабыркаган терилерди бүт калыбына келтирип жаңылап берет экен. Андыктан бетиңиз тез жашарып сонун болот экен. Анан бул каражаттан эми сиз бет майларды, кошумча маскаларды как десерт катары берсеңиз болот. Укмуштан маскалар эми аябай сонун жана тез иштейт. Анткени эски терилер бүт кетип, тоскоол жок болуп калды дагы, териге тез сиңип, тез иштеп, тезирээк эффектисин берет экен. 10 эсе күчтүү болот эффектисичи. Андыктан ушул каражаттардан кийин мүмкүн болсо күчтүү кремдерди колдонсоңуз дагы эффект аябай сонун болот экен да. Баса айтып кетчү нерсе, эгер упаковкасы же дизайны өзгөрсө, эч убакта чочубаңыз. Фабрикти подделка болуп кетпеш үчүн улам-улам ушунун дизайны өзгөрүп турат. Аны адамдар дагы мындай аябай жаңы новинка көрүп туруш үчүн анча-мынча дизайнын упаковкасын өзгөрүп туруш мүмкүн. Андыктан сүрөттөгүдөй болбой калса, бирок микродермабразия жана химический пилинг деп жазылып турса, микродермабразия жана энзимный микропилинг деген жазуусу бар болсо, демек ушул комплекс деп түшүнөрсөңүз болот экен. Кантип колдонобуз эми муну? Кантип колдонобуз? Жашка жараша программа бар. Жана айтып кетти, кагазча, ошо кагазчадан окуп, жашыңызга жараша жана сиздин максатыңызга жараша программаны коюп алып колдоно бересиз. Курстан кийин эсиңизде болсун, бетиңиз түлөп, кургап түлөшү мүмкүн. Эч чочубасаңыз, демек микродермабразия жана химиялык пилингдер иштеп атат, демек териңиз жаңыланып атат. Анан тери бир аз кызарышы мүмкүн, анан жамча коюп атканда бир аз ачышы мүмкүн, ошого дагы нормалдуу деп эсептеп кое бересиз, демек бул программа иштеп атат. Кызарса дагы эч чочубаңыз, акырындык менен крем коюп койсоңуз, акырындык менен 3-чү шаг менен жана кадимки кремдер акырындык менен калыбына келтирет экен. Бул көп жылдан бери Фабрик компаниясы менен иштешебиз. Бул микродермабразия жана химиялык пилингге өтө жакшы көптөгөн пикирлерди көп угуп турабыз. Эч бул жаман экен дегенди угуп элекпиз. Жалаң, тескерисинче, адамдар сурап атат, сонун жаман сонун экен, сонун колдонуп нерсе бетиң сонун болуп калды деп суроолорду тынбай беришет аларга. Андыктан бул каражаттарды коркпой, чочубай колдонуп көрө берсеңиз болот. Өзгөчө жашыңыз жетип калган болсо, сөзсүз түрдө колдонуп көрүңүз. Кантип колдонобуз муну? Көрүп кетели видеодон. Демек, биринчи шаг мына АХ пилингти алабыз да колубузга жана бетибизге сүртүп чыгабыз. Аны маска койгондой эле сүртүп бетибиздеги Т-зона жана башка жерлерине, моюндарга шуап сүртүп коебуз. 3-5 мүнөткө таштап коебуз. 3-5 мүнөттөн кийин мунун баарын суу менен жууп салабыз. Колубуз жана бетибиз ным болуш керек. Ным колубуз менен ным бетибизге. Демек, экинчи шаг скраб түрүндөгү мына микропилингти кое баштайбыз. Бетибизге бүт сүртүп, маска скраб койгондой эле бетибизге сүртүп чыгабыз. Анан колубуз жана бетибиз ным болуш керек, бирок ошол колубуз жана колубуз ным болуусу менен көбүрөөк мына бырыш бар жерлерге, тыртык бар жерлерге, комедон бар жерлерге көбүрөөк массаж жасайбыз жана моюндарга. Кайсы жерден көбүрөөк бырыштарды жазам десеңиз, ошол жерлерге көбүрөөк массаж кыймылдарын жасаңыз жана мына бойдоктордон кийин калган мына комедондор көп жерлерге да ошол массаж кыймылдарын көбүрөөк жасайт экенбиз да. Бырыштарга көбүрөөк көңүл буруп көбүрөөк жасайт экенбиз. Анан улам-улам бетиңизде же колуңуз кургап кетиши мүмкүн. Кургап кетсе улам-улам нымдап турушуңуз керек. Эч убакта кургабаш керек да. Кургата бербешиңиз керек. Бул процедура 3-5 мүнөттө элеши мүмкүн. Негизинен эгерде жаңы эле баштап аткан болсоңуз, анда 1 мүнөттөй жасасаңыз болот. Негизинен мунун баарын жасап атканда сиздин бетиңизде ачышуу же тартышуу болбош керек. Болгону бир аз жылуулук болуш керек жана бир аз кызарышы мүмкүн. Анан бир аз тартыш, бир аз мындай тартышып эме болушу мүмкүн. Бирок катуу ачышып, катуу тартышса, анда жууп саласыз. Жууп салгандан кийинкисинде сиз убакытты мындан да азыраак кылып, азыраак убакыт жасайт экенсиз. Эсиңизде болсун, улам-улам бетиңиз курап кетиши мүмкүн, колуңуз курап кетиши мүмкүн. Улам-улам суу менен нымдап кайрадан жасашыңыз керек экен. Демек, 3-5 мүнөт ичип ушинтип мына массаж кыймылдарын жасап турат экенбиз. Анан муну жуубарда дайым эсиңизде болсун, губка менен жууганыңыз жакшы. Анткени бул микропилингдин составындагы, курамындагы балырлар, булар вулкан кумдарына окшоп колуңузга билинет жана башка жактарга билинет. Баса айта кетчү нерсе, моюндарга да көбүрөөк басым жасасаңыз болот. Ошондой эле оозуңузда бырыштар болсо, ошо оозуңуздагы бырыштарды кетириш үчүн көбүрөөк оозуңузду кылсаңыз болот. Бирок көзүңүзгө тийгизбейсиз. Мына губка менен жакшылап сүртүп, арчып жууп салабыз, Мына ушу видеодогудай. Мындан соң биз 3-чү шаг негизги ушуну закрепление кылчу бет майды колдонобуз. Бул коргоочу бет май, муну сөзсүз түрдө колдонушуңуз керек. Эгерде сиз маска коем десеңиз, алгач масканы коет экенсиз мындан мурун, андан кийин ушул бет майды коюп койсоңуз болот. Өзү негизинен маскадан жакшы эффект көрөм десеңиз, масканы алгач ушул микропилинг менен койсоңуз аябай чоң эффект берет. Негизинен сиздин ушул микродермабразия процедураңызды андан да күчтүү кылып, сонун эффект берип коет.
Анан муну бүткөндөн кийин жарым саат 1 сааттан кийин бетиңиз кадимкидей сонун болуп, мына сиз микропилинг жасаганыңыздын эч кандай изи жок болуп калат экен жана көптөгөн бетиңиз кызарган жана башкалар көп нерселер жок болуп калат экен. Эми мындан тышкары сиз мына бетти, терини кароо негиздери боюнча сабактарды көрүп кетсеңиз болот. 2 сабагыбыз бар. Биринчи жана экинчи бөлүгү негизинен кыскача 2 видеого бөлүп салганбыз, 4 видеода. Биринчи бөлүгү 2 видеодон турат жана экинчи бөлүгү 2 видеодон турат. Муну да көрүп кетсеңиз, мен ойлойм, бетиңизди туура карап, туура сактап калганга жардамы тиет. Ошондой эле унутпаңыз, күндөн коргоо боюнча атайын Дарья Батырханованын видеосу бар, анда көрүп кетиңиз. Мындан кийин кычкылтек косметикасы бул эмне? Фаберликтин бетмайлары гормоналдыкпы же гормоналдык эмеспи? Бетмайлар эмне үчүн тез таасир тийгизет жана Фаберликтин бетмайлары эмне үчүн күчтүү жана күчтүү иштейт? Ошонун баарын түшүнүш үчүн ушул видеону көрүп кетиңиз. Мына эгерде жаш болсоңуз же бетиңизге бойдок чыгып турса, ошол менен кантип күрөшөсүз жана аны кантип кетирсе болот, ошол жөнүндө бүт видеолорубузду көрүп чыгыңыз. Демек, сулуу жана жаш, бактылуу болуңузду каалап кетебиз. Дайым өзүңүздүн бетиңизди карап, мындан да жаш болуп, мындан дагы өзүңүздү көбүрөөк сүйүп, көбүрөөк жашаңыз. Көбүрөөк жашаш үчүн дайым жашыраак сезилгениңиз өзүңүз үчүн пайда экен.